Рахмат Дастан Арсбекович, урматтуу төраға, урматтуу Мурат Картайбекович. Мен көтөрө турган маселе өзгөчө мааниге. 2018 жылдын 7 майында мындан 2 апта мурун өкмөт токтом кабыл алды да. Ал токтомго кээ бир министрликтердин алдындагы түзүмдөрдү кыскартуу, жоюу, кошуу маселеси каралып, райондук, областтык гезиттерди жоюп, алардын ордуна медиа борборун түзүп, телевидение менен кошууну менин атыма, мен эмес Дастан Арсбековичтин атына дагы Талас турмушу, Ош жаңырыгы, Уш судасы, Эха Ош, Акыйкат, Жалал Абад таңы, Баткен таңы, Теңиртөө айтор бардык областтын башкы редакторун кайрылуу каты келишти. Ошондой эле Өзгөн Нуру, Өзгөн районунун Эмгек майданы, Кара Суу районунун Ноокат районунун Ноокат таңы гезиттерин бардык башкы редакторун кайрылгысы келишти. Бул гезиттердин тарыхын тактап чыксаңыз 34-35 жылга барта калат. 80 жылдык тарыхы бар гезиттерди жойгонго эмнеси болду, мен түшүнбөй турам да. Бул демилгенин башында Маданият министринин орун басары Айнура Темирбекова отурат. Буну канча жылдан бери ушул маселени көтөрүп келген. Айылдагы кемпирдин айфону жок да. Тоодогу чабандын ноутбугу жок да. Алардын маалымат алуу укугун силер чектеп атпайсыңарбы? Эмнеге кыскартып атасыңар? Силер бөлгөн каражат ал жакка болбогон тыйын. Эгер ошончолор жойгуңар келсе, каражат бербей койгула, жойбой эле койгула. Алар өздөрүн багып кете турган неме атат. Айтып атат, суранып атат, бизди жойбой эле койсун дейт. Каражат бербей эле койсун дейт, жанагы болбогон каражаттын баш тартсын дейт. Бирок бизди жойбосын дейт. Бул деген тарыхка, адабиятка, маданиятка болгон чыккынчылык. Кыскартасыңарбы? Аппараттагы истеблишменттерди кыскарткыла. Бирок айылдык интеллигенттердин кызматорун кыскартпагыла. Эгерде ушул токтомду өзгөртпөсөңөр, буну урматтуу Дастан Арсбекович, профилдик комитетке тапшырма бериңизчи, ошо протоколду тапшырма, ошо карап чыксын. Мурат Картайбекович, мен сизге дагы кайрылып коеюн.